жакшылап айтып берчи, мына жерин отур мага, муну түшүндүрүп бер деп спонсоруңарга кайра айтсаңар түшүнүп каласыңар. Мен ошондо түшүнбөгөнүмдү сурай албай, и хорошо деп уялганымын. Занежеден бир банка алоэ менен бир кальций алдым. Айттым, занеже менин чачым түшүп атат, ушуга жардам береби десем, жардам берет, нош деп толтура нерсени айтты, бирок акчам жетишинче кальций менен алоэга эле жетти да акчам. Болду, алып кеттим, ошо мен шашып-ушуп жумушка кеттим. Иштеп атам, баягы занежени унутуп калдым 2-3 күндөн кийин эле. Азалтын эже түшүндүрүп берди го, КБД вторая встреча, это очень важно, экинчи встреча. Экинчи жолу жолукула, түшүнбөй атасыңар, үчүнчү жолу жолукула, төртүнчү, бешинчи жолу кайра спонсоруңар менен тыгыз байланышта болгула. Если силер каалабасаңар, спонсоруңар бир эле адамды карап отура бербейт да, дальше кетет. Калып кетесиңер, мындай болуп. Кайра кылып жете албай каласыңар. Вот поэтому бизде вторая встреча болгон эмес, Зарнеже экөөбүз жолуккан жокпуз. Көрсө мага жолугуп эле эртең Зарнеже Москвага кетип бер. Ошон менен биз менен контакт жок. WhatsApp'та билбейбиз ал убакта. Мен унутуп калдым, баягы албайм, до конца иштим, не помню азыр канча сом акча алганым деле эсимде жок. Ошо менен жылдар өтө берди. Бирок мен Зарнеженин бир сөзүн эстейм да, жашоо бул стабильно эмес деп айткан, стабильно эмес. Сен азыр комфортто жашап атасың, 4 балаң багып атасың да, определенный зарплатаң бар. Но ошо жумушуңа ноль жеп берсең эмне болосуң деген да, каяка барасың, кантип аласың могу балдарды. Хорошо, азыр жолдошум иште болсо да как-то алып атты. Но запас акчаң жокпу, кантип сен жашайсың? Бизнес кылсаң лучше деген сөздөрү менин мозгумда калыптыр да, подсознанияда. Анан жылдар өтө берди, Зарнеже айткандай эле жашоо стабильно эмес экен. Чынында, вот поверьте, биз бул жашоого временно жашайбыз деген нерсе менде понятие жок эле. Мен вечно жашачудай жашайбыз да, биз өзүбүз туурабы? Өмүр бою жашай тургандай жашайбыз дагы, убактыбызды текке кетире беребиз. Ар кайсы нерселерге, мындай кереги жок нерселерге сарптай беребиз. А жашоо временно экенин, жашоо когда-то токтойт экенин, биз бул жашоодон өтүп кетерибизди мен когда өзүмдүн жолдошум жоготкондо сездим. Ошондо мага мындай стрелка болду да. Ошондо кадимкидей мени бирөө келип алып, силккендей болдум да. Биз временно жашайбыз. Рано или поздно биз бул жашоодон кетебиз, поверьте, кетебиз. Эч ким вечно жашабайт берди. И балдарга фундамент таштап кетүүнү биз азыртадан ойлонушубуз керек. Эгер ойлонбосок, каякта бир күн мен ошентип талаада калдым ойлонбогонум үчүн. 37 жашымда отурамын, эчтекени билбейм, дой эте албайм, эмне болгонун мен не помню, кыскасы. Вот ошол моментти бирок эсимде калган. Ошол моментте мен билдим да, что жашоо временно экен. Болду, всё, токтойт экен баардык нерсе. Баягы ошондон бир ай мурда эле жолдошум айткан экен, давай эс алайынчы, нормально, даже Ысык көлдү көрбөгөнбүз, элестетиңиздер, Ысык көлгө барбаганбыз. Сочи мына жакында, Красноярсктын жанында эле экен. Кача мына Сочиге барайлы, токтоп тур, азыр бир договор алдым, ушуну бүтүрүп алайын, ушундан кийин анан кийин барабыз. Анан кийин дагы бир жолу эскерттим, давай бир кача эс алып келбейли Кыргызстанга барып. Азыр туруп муну бүтүрөлү, анан кийин бүттү, жок. Эчтеке болбойт, эчтеке калбайт экен. Эч нерсе бул дүйнөдө, эч нерсе сен мындай бүт нерсе калып кетет экен да, сен болуп кетет экенсиң. Жылаганч бойдон эле эч нерсең калбайт экен. Анан максатына жетпей калды. Ысык көлгө деле барган жок, Сочиге деле барган жок, жумушу деле калды. Больницага 2-3 күн мурда ошол инфаркт алып калды да, 2-3 күн мурда мына левая сторона ооруп атат деген да. Анан мен айттым, больницага барайлы жүр десем, койчу мен больницага кетсем умар эмне болот деген. Азыр кичинекей балам эмнеден чуркап жүрбөй, эмне болот? Ал түндө уктабайт, мен жок болсом эле айт деген. Азыр баласы 5ке чыкты. 5 жашка чыкты. Ансыз эле уктап атат жашнакай эле. Ошон үчүн биринчи очередте ден соолуктарды карагыла, экинчи очередте өзүңөрдүн максатыңарды никогда унутпагыла. Эч качан унутпагыла. Когда ден соолукту карабасаңар, хотя бы много мамашалар, аталар, энелер, артыңарда бала турабы? Бала үчүн болсо дагы ден соолугуңарды карагыла. Өзүңөр үчүн болбосо деле ради вот своих детей хотя бы өзүңөр ден соолугуңарды карагыла. Байтылдан ичкиде сөзсүз обязательно. Азыр ойлоном да, если мен атам деле сахарный диабеттен өтүп кетти, жолдошум өтүп кетти. Ошондон кийин мен ойлой баштадым, бул жашоо временно, ден соолукту караш керек, сөзсүз караш керек. Милдеттүү түрдө
караш керек, чтобы балдар кыйналбаш үчүн. Эгерде балдарыңарга жакшы сладкий жашоону куруп койсоңор, анда спокойно деле өлө берсек болот чынында. Жетишпеген нерсе өтө көп турабы бул жерде. Кимдир бирөө үй сала элек, кимдир бирөө машина ала элек, оюндагы кимдир бирөө бизде откладывание денег деген нерсе вообще ноль экен. Ноль бизде акча чогултпайт экенбиз. Ушул ойдон эле кете берет экенбиз. Өтүп кетсек, даже ошо балдарга проблема создавать этет экенбиз. Алар багыштар эртең карыз болуп кутулат. Ошо менен жылдар өтүп кетет. Ар жакта ал карызды кутулган жакта турабы? Вот ошондой да биздин салттарыбыз. Анан Россиядан келдим. Эң баягы турукту алып келишти эле укмуш көп акча кетет экен, ага дагы укмуш көп акча кетет экен. Кыргыздардан акча сурап жүрөбүз. Базардан кыргыздардан 5 сом берчи, 10 сом берчи турукту алып кетишим керек эле Кыргызстанга депчи. Элестеткиле, оперативно ошо жерде балдар, кыргыз балдар молодцы. Оперативно иштешип, акча чогултушуп, эптеп иш кылса, ким жардам берди, ким жардам бербеди, но иши болсо келдик. Кыргызстанга келгенден кийин 40 жыл өтөт, 40 жыл өткөндөн бүт элин баары таркап кетет. Сен өзүң каласың. Не кылам, дальше кандай кылам, эмне кылам, эмнеден баштайм. Мозг иштебейт, отуруп калган мозг. Себеби баягы биринчиден ый, ар кимдин ыйы, экинчиден бияктагы 40 күн отурганда дагы ар кайсы сөздөр айтылат бул жакта. Вот ошо менен мозг совсем отуруп калды. Эч нерсе реагировать менде жок да, чувство жок. Отурам. Анан апам келди, давай, очнись, тур, бас кеттик, жүр, жашаш керек. Биякта 4 бала турат. Мектепке бара турган момент болуп калды. Мектепке барбай калышыптыр да, көрсө кыздар сентябрь өтүп кетти уже. Барбай калыптыр. Буларды мектепке алып баш керек, тур, бас деп анан кийин ошондо каякка жашай, место таба албайм го. Место. Сапаз акча жок экен, эчтеке чогултпаганбыз, жүрө бергенбиз. Күнүмдүк тапкан акчаны күнүмдүк жеп коебуз, эптеп квартплата төлөп коебуз, эптеп бир нерсе берип коебуз. Вот ошол моментти анан ойлондум. Мен жөн эле пустой эле жашап жүрө берген экенмин. Анан кой деп анан апам жүр, Ошто квартиралар арзан деп калды. Мына бул жерде жүрөт, эжем звонок кылып калды, мен сага арзаныраак квартира таап берем, Ошко кел. Эмне үчүн Бишкекке жашабай мен Ошко келип калгам? Ошон үчүн келип калгам. Ошто квартира арзан деп келип калгам. Анан келип Южный деген жерди тааныйсыздар, Ошто Южный деген жер бар. Ошол район арзан район экен. Ошол жака жайгашып калдык, айына 4000 сомдон төлөп. Элестетип атасызбы, 4000 сомдук квартира. Азыр видеодо көрсөтүлгөн квартира, конечно, биз бул жерде кичине квартира таппай, Рустам экөөбүз ошол квартираны көрсөтүп, но ушундай эле состояние эле да, кыскасы. Видеодо көрсөтүлгөн картиналардын баардыгы чындык. Вот поверьте, ошондой үйдө жашайт элек. Ошондой эски үйдө жашасаң, сага жакшы ой деле келбейт экен чынында. Эгерде эски квартирада жашайсыңарбы, же үйүңөрдүн ремонту эски үй, биринчи очередде үйүңөрдү ремонт кылгыла. Ошондо силерге жакшы, хороший мысли келет. Бизге мага ушул нерсени Омаров Айман үйрөткөн да, кийин бизнести баштап иштеп калганда Омаров Айман келди дагы. Биринчи үйдү көрүп эле, моңдой эле эс болуп калган. Таракандар чуркайт десең, моңдой. Потолоктон үйдө, бияктан үйдө чуркайт. Төшөк деле жок болчу, жерде жатат элек, диван, эчтеке жок болчу. Анан бар балдар уктап калды. Анан Айман мен айтат, мени не спишь, нет, десем, давай вставай, план будем составлять дейт. Хорошо деп туруп алдык. Шылырап сүйлөшүп атабыз. Умар 1 жашта эле абакты, эңгизет элем, улам эңгизип коем, турам. Тетрадь возьми дейт. Хорошо, түндө кап-караңгы. Анан кийин, ну смотри, чтобы таракандар баланын кулагына кирип кетпесин дейт. Ошо кайтарып жатат элем да, кулагына кирип кетпесин деп. Биринчи очередте квартираны ремонт кыл деген да, ремонт кылсаң, сага жаңы квартира келет. Хорошо дедим, Айман кетти, мен кетип, кийинки айда келем, киргичекти квартираны белитет, крастет, унитазды алмаштыр, ваннанын ичин алып бакыл, мага видео отчет бересиң, ошондо сага квартира келет. Чынында мен ошондо мен өзүм убактым болгон эмес, ал убакта мен менеджерге стартап алат элем. Апам менен Чынарыга айттым, давайте мага жардам берип койгула, но квартираны үй ичин ремонт кылышыбыз керек экен, чтобы жаңы үй алыш үчүн десем, макул деди. Чынар келет, мен кечинде келем офистен, экөө мектеп актап аткан, крастетип аткан, полдорун крастетип, балкондордун бардыгын крастеткенбиз ошол үйдө. Бүт крастетип, тазалап, жууп тазалагандан кийин анан кадимкидей рост башталган да.
Вот поверьте, силерге бир лайфхак ушул нерсе. Эгерде үйүңө мебелдер эски болсо ыргытыш керек, кийим кечек эски болсо токтогош керек, анын баарын ыргытыш керек. Негативный жанагы туура эмес энергия алып келет экен ошол нерсе. Бүт ыргытып, жууп тазалап, ошон үчүн айтат да, айылдагылар, илгертилер каждый жаз келгенде төшөктөрүн жайып, белит этип, үйлөрүн обновление кылат, туура экен. Жаңы энергия келет экен, жаңы мысли келет экен. Ошондон кийин менде мондай жеңил нерсени сүзүп калгам да, менчи эски кускун нерселерди алып чыгып ыргытканбыз. Анан Чынарга да ошол нерсени үйрөтүп койгон, азыр прикол бар, бүт эле жаңы нерсесин деле ыргытып берет да Чынарчы. Чтобы жаңы нерсеге жашоону каалаган адам чынында поверьте, от души жасайт да ушундай нерселерди. Анан мен ошентип Россиядан келдим, Южныйга ошол эски квартирага барып жашап калдым. Анан бизнес кылам деген мысли мага качан пайда болду? Адамга өзү негизи бир китепте жазылган, недавно мен окудум, 2 случайда адам мындай ойгонот деп. Эгерде ойгонбой атасыңарбы, мына жүрөгүңөр ачыла албай атабы, значит силерге жетпей атат ошол нерсе. Биринчи случайсы адам китеп окуганда ойгонот экен. Китеп окугула ошон үчүн жөндө айтып аткан жок, азыр 6-7 шартты айтып бердим. Китеп ошол жерде 7 шартта китеп. Сөзсүз китеп окуганда адам баласы ойгонот экен, башкача мыслить эте баштайт экен. Дагы бир случайда, эгерде ошондо да акылыңа келбесеңер, силерге сыноо жөнөтөт экен. Сыноо жөнөтөт, жакын близкий адамыңарды жоготот экенсиңер. Же болбосо иши кылса бир укмуш травма келет жашооңорго. Силер тупикке келип каласыңар да. Эгерде ойгонбосоңор, кайра жөнөтөт, сынап берет. Ойгонбой атасыңарбы, билбей атасыңарбы, түшүнбөй атасыңарбы, дагы деле отурасыңарбы, эчтеке результат чыгара албай. Ошол моментте анан билесиң бар, тупикке такалып калганда. Мен тупикте турганымды сезип калгам, Южныйга келгенде. Прям бияка чыга албайсың, тупикти билесиңер да? Бүттү, алдыңда стена болду, дальше жок. Аркадагын кайта албайсың, аркаңда дагы келип калган уже поток. Жок, ушундай тупикке келгенде анан мен байкагам, что мен буагында акылыма келбеген окшойм да. Ошол үчүн ушундай сыноо келген окшойт эле. Эмнеден башташым, жан талашам го, эмне кылышымды билбейм да. Зарплатага иштегенге шашкан жокмун, себеби Кыргызстанда айлыктар $200, 15 000, 10 000 сом бар. Врачтардын айлыктары 5 000 сом. Өзүм профессиям продолжение кылып иштеп алайын дедим, мен тааныштарга айтып восстановление кылып. Но мага зачем керек бар? 5 000 сом менен 4 балам каягына жетет. Bir штук колготкисине, үчөөнү колготки, беркинисине памперс алганда эле ошого төнүп калып атпайбы 5 000 сом. Аны минус кылдым, мен жазганмын, мындай доска, лист, монту ортосунан бөлүп алгам да, бияка жаздым, биягына жазып атам. Зарплата деп жаздым, болбой, чии деп. Ушуну ойлонуп атпайбы, зарплатага иштесем, мага эчтекеге жетпейт ал акча. Балдарга жеткизе албайм, продуктка жеткизе албайм, квартирага санаганды билебиз да туурабы бардыгыбыз. Санаганды билгенден кийин, значит, санагыла, реально карагыла бардык нерсеге. Жаздым дагы чийдим, болбойт бул деп зарплата. Бизнес кылайын деп атам. Хорошо, бизнес кылайын. Базарга чыгайын, канча акча кетет? Канча керек? Базардагылар барбы азыр ушул жерде базарда бизнес кылганда? Көйнөк сатасыңар, же нижний белье сатасыңар, же костюм сатасыңар, бирдеке сатасыңар. Ажынама су берчи, пожалуйста. Вот ошолорго элестеткиле, канча вложение, канча керек базарга чыкканга? Мисалы сен азыр 400 миңден айлык алып атасың, а? 400 миңден айына табыш үчүн 2 миллиондон нары товар алып керек да? Да, 400 миң доход келиш үчүн, базарга чыгыш үчүн 2 миллион вложение керек экен. 2 сом тыйыным жок да, аяктагы базар. Магазин ачайын дедим, себеби опыт бар эле менде. Эмеде иштейт элем да. Продуктовый магазинде иштейт элем Россияда. Продуктовый магазин ачыш үчүн, поверьте, жок деген эле 1,5 миллион акча келет. Анын дагы түшкөн соданы, выручканын бардыгы силердики эмес. Кайра товарды ордуна коесуңар, просрочка болуп кетет. Бузулган товарды кайра ордуна коюп атып, өзүңөргө 1%, 2% эле калат, болду всё. Итог эсептеп келсең 30 000, 20 миллион. Ага вложенияң салган 1,5 миллионун кайра чыккы чакты, жылдар өтүп кетип атпайбы? Еще плюс каяктагы 1,5 миллион, менде эчтеке акча жок. Ошентип жазып чийгенмин. Швейный цех ачкым келген. Швейный цех ачканга деле мына Гүланда турат. Ача албай атат го до сих пор. Опытта. Туурабы? Бирөөнүн цехинде иштеп атасың, бирөөнүн цехинде иштеп атасың. Сага определенный зарплатасын берип коет, болду всё. А өзүң ачайын десең, жок дегенде эле 10 машинка алышың керек.
еще он машинкага аерге отургузушуң керек бирөөлөрдү, аларга зарплаталарын сразу күнү күндө бериш керек. Алар күнү күндө сурайт швеялар. Еще кройлорду рулон алып келиш керек. Өткөндө мен Бишкекте жүрсөм, мурунку барганда укпаган эле, мен швейный цех ачып атам, 1,5 миллион вложение кылдым, мага убактым жок деген бир таанышым кийинки эле барганда 3 айдан кийин банкрот болуптур. -1 миллион менен. Өзүнүн акчасы да чыкпаптыр. Андан тышкары кредит алып 1 миллион салган экен, анысы да минуска кирип кетти. Минус аялы экөө урушуп стресс болот. 2-3 айдын эле ичинде элестеткиле. Вот ошолордун бардыгын эсептеген мен деле келесо эмесмин да, мен мектепте математикадан өтө жакшы иштейт окуйт элем да. Бардыгын эсептеп чыккам. Кандай случайда адам банкрот болот, бардыгын билесиң. Бирок ошол нерсени осознанно адам мындай картинаны бетине алып келе албайт да. Осознанно көрбөйт дагы, биякта бирөөнү угат, биякта бирөөнү угат, болду все, анан туп эле караңгы жерде кете бересиңер да. Түшүндүңүздөр, мен эмне үчүн сетевой маркетингге келгем, экиге бөлүп алдым дагы. Бул жакта сетевой маркетинг. Именно эмне үчүн моя вера, вложение 0 болчу, вложение 0 болчу. Бул миллиондор жок менде, значит сетевой маркетингге келейин деп ойлойм. Жолдошум каза болгондон кийин 40 күндөн кийин мен боюмда бар экен билбейм. Мен эмне кылышымды билбей калдым да ошол моментте. Эмне үчүн баягы зарплатага иштеген эмесмин, биринчиден положение. Уже чоңоюп 6 ай болуп калды. Пока мен решение чыгарып, мунун баарын картинаны чеги чекти, 6 айга келип. Анын ортосунда кийлеп атам, анын ортосунда стресс, депрессия, плюс мынтип изденип жүрөм, мёртвый плод болуп калды. Анан больницага попадать эттим. Больницага бардым, алып кетишти скорый менен, мёртвый плод. Ужасная процедура. Аял киши өзүңөрдү карабасаңар укмуш жаман экен. Ошондон кийин ушу гинекологиянын көзүн көрбөсүн деген да. Вообще страшная процедура. И ошол жерде мен ыйлап атам, бучум бар эле ыйга чыгат. Анан жанымда бир аял жатат да, мени карайт. Экинчи күнү сен атын ким деп мен жаныма келип акырын сурайт. Эмне десем, эмне билесиң деп ошо. Күнтү эле баягы бирөө сураса эле кетесиң го, тапырат айтып элечи. Мындай болду да, анан мындай болду да деп эле ага төгүлүп баштадым. Анан хорошо, экөөбүз эми жатабыз да палатада, бекер укол келсе айкот, бийлейбиз, анан тиги сурап атат. Мен айтып атам, анан ошол моментте тиги аял айтып, сен сетевой маркетинг дегенди уккансыңбы дейт. Ошого басым койдум. До этого мен билет элем, но жака жазып койгон, бирок решениени түрдө чыгара албайт элем да. У меня получится, не получится, билбей атат элем. Сетевой маркетинг дегенге басым кой, потому что сенин положениең ошого гана туура келет деп айткан да ошо. Сарнежелерин тасташ экен. Сарнежелердин видеолорун көрсөттү. Ошол жерде анан мен отура албай калдым да. Отказ кылып больницадан чыгып кеткенмин түндө. Түн эле үйгө барып калгам. Жаңы жылдын алды болчу, мен отказына жаздым. Врачтар айтты, бир нерсе болсо биз жооп бербейбиз, анда отказ пиши деп. Хорошо, пишу дедим. Тигиден баягы Зарнеженин фамилияларын укканда эле мен отура албай калдым. Азыр барып прям башташым керек болуп калган да. Решениени до конца алып алдым. Үйдөн өзүм ылак бердим дагы. Отказной жаздырып чыгып кеткем. И үйгө барып ойлоном, анан Зарнежеге жазгам. Зарнеже мен иштеймин, мен азыр оштомун дедим. Мага ушу бат болуш керек болот да. Шундай кесип болуш керек болду. Хорошо деди, ошол убакта Зарнежелердин баягы однокласниктен көрүп атам, жанында Венера бар элесиң деп. Ага көрсөтүп атам, ну билесиң, Красноярскте көрүп элек, Венера мен Красноярскке барган да, билет да. И ошол ушинтип кеттир да деп, экөөбүз эсибиз болуп таңат кычакты баягы Зарнежелердин видеосун көрүп атабыз, сүрөттөрүн көрүп атабыз. Ушундай деңгээлде өзгөрүптүр да деп атабыз. Анан эле телефон номерин бер, адрес напиши деди. Баягы социальный баракчалар менен иштешесиңер го. Иштешкенде сөзсүз түйүнө телефон номер жазып койгон. Мен Зарнеженин телефон номерин 2 саат издегем. Жок экен да. Каяка жазышын билбейм. Одноклассникке жазсам ответ келбейби дейм. Анан бир комментарийде бирөөгө мен телефон номерим ушул, байлагыч деп бирөөгө ответ берген экен. Ошону таап, анан ошол аркылуу жазгам да. Сөзсүз. Анан мен жанагысын ойлодум. Биринчи мыслим мындай болгон. Мени командасына кошо экен. 4 жыл мурда бага мен отказ кылып койгом да 4 жыл мурда мен баштагам.
азыр может эми мен сетевойдон түшүнбөйм да, может вакансия жокпу деп ойлонуп атам да. Мага место бар экен аерде, вакансия жокпу, албай койсом эмне болуп атат, андан бери 4 жылдан бери мындай болуп кетти, мага место жокпу деп ойлонуп атам да. Анан кийин бир постуна жазыптыр. Өзүмдүн командама активный лидерлерди чакырамын, жашооңорду өзгөрткүңөр келсе, менин командама кошулгула деген постун окуп алып, ага значит вакансия бар турбайбы деп чалып атам да, ошондон кийин жазып атам. Анан силерге СМС жазганда оперативно тез ответ бергениңер дагы важный экен, чынында. Мен ошол моментте ответти тез күткөм да, тез экен да. 5 мүнөт 10 мүнөт өтпөй эле заднежин ответ жама сүйүнгөм ошондо. 2-3 күн болгондо может баягы волнение менден кетип калат белем, бизнес кылам деген нерсени жоготуп коет элем да. И заднеже жооп берди, анан келип азыр сага Элиза деген кыз байланышат. Короче, аны бизнести баштай берсең болот деди. Анан Элизанын энергиясын билесиңер, а? Мага повезло да ушу спонсор мага келгени ушунчалык кызмат айтам да. Эртеси күнү эле тыкылдап эле жана сүрөттө Элиза турат го, жолун кышайтса. Вот ошол Элиза келген да. Жолу бар эле. Номер үстүнөн байланган дагы бирдемеси бар эле жолдун үстүндө. Мен жол салган боюнча мастер эмесмин да, чынында жол сала албайм. Но Элиза мага жол салганды да үйрөттү, бул бизнеске келгенде. Анан монтип жол салынабы эле, копкасын көтөрүп эле монтип келди. Анан сүйүнгөм, Элиза келгенде сүйүнүп, кел отур деп отургузсак, үйдө апам бар, апам жаман көрүп атат бизди. Мен кылып аткан жумушумду апам жаман көрбөйт да, чында башында принимать эткен эмес. Элиза тыпылдап сүйлөп атат, продукцияны айтып атат, мени кирбейт, продукция кирген эмес да. Мен билдим да, что это брендовый деген бренд, адам түшүнүш керек. Это бренд продукция деген нерсе бул базар эмес. Это вообще совсем другое дело. Тем более сертификациясын көрсөткөндөн эле болду, все уже, мен дальше вопрос берген эмесмин. Алоэ сколько стоит деп даже сураган эмесмин Элиза турат. Батыраак маркетинг айтса экен да, батыраак. Мен канткенде мага канча акча төлөйт экен, вот ошол жагын уткум келип атат. Элиза тыпылдап сүйлөдү дагы. Экинчи части маркетинг өттү, тиги папкасын листать этип. Ассистент супервайзер болуш үчүн 30 000 сом акча дегенге келгенде ичим буздап кетти. Каяктан табам деп 30 000 сом. 30 000 сом табыш ошол состояниеде мага кыйын болгон да. Билгизбей, унчукпай баягы намыской болобуз да, биз аялдар отурабыз, 30 000 сом жок деп айта албайсың. Сыр берип отуруп уктум, төлөмдөрүн уктум, мынча төлөйт, мынча скидка коет. Сразу эле картинаны полностью түшүнбөйсүң, бирок основной өзүңө керектүү нерселерди түшүнөсүңөр биринчи маркетингде. Эгерде внимательно көңүл бурсаңар, эгерде действительно силер дагы башкача жашагыңар келсе, маркетингге көңүл бургула. Продукция эч жака качпайт, продукция работает. Продукцияны ичип, хотя бы кичине болсо да результат көргөндөр барбы залда, кол көтөргүлөчү? Алоэ продукция. Мына карагыла, 80% адам ичип продукциядан результат көргөн. Ыраазы болгула ошол нерсеге, ыраазы болгула. Мен всегда ойлоном да, эгерде бул бизнеске келип, ушул продукцияны ичпегенде мен деле ошонун аркасынан эле кетмекмин чынында 1-2 айдан кийинчи. Уже жок болмокмун, себеби давление уже көтөрүлгөн, анемия, вес, депрессия, стресс боло берип, вес деген кеткен 90 килограммга чейин, бел ооруп калган, почкада воспаление бар, женский жак, еще выкидыш болгондон кийин, тазалагандан кийин элестеттиңби кандай? Вот канча пакет полезный, ошонун бардыгын алоэ восстановление кылдыгы мен. Ошондон кийин восстановление кылдым. Вот поверьте, продукцияга сомнение кылбагыла, ичип атканыңарга ыраазы болгула. Глоток ичип атканда дагы ыраазы болгула. Вот ошентип Элиза келди, түшүндүрүп берди, Элиза кетти. Хорошо узатып коюп, 2 балдык коробканын акчасын каяктан табам? Вот ушул мага главный вопрос болду. Каяктан мен акча табам? Мага ким акча берет? Сразу эле отуруп алып, баягы акчасы бар тааныштарын карайсың го. Тааныштарды карап, акырын СМС жазып кой, мага 30 000 деп турбайсың деп. Акырын СМС жазып кой, мага 30 000 деп турбайсың, 1 айдан берем деп. О, мен билбейм качан берем, өзүм деле билбейм. Жазып коем. Эч кимден ответ келбеди, эч ким макул берип турайын дебеди да. Себеби мен ошолорго деле азыр түшүнөм да, себеби мен состояниемде ошол моментте мага ишенип бирөө акча бере турган состояние эмес эле, мен бере албайтын элем да, ошентип ойлошту да. Анан кийин эч кимден акча чыкпайт. Эртеси күнү ойлонбой туруп эле шумун машинкамды баягы
Малика апа уктабаңыз. Уктасаңыз азыр болду, Соринке болгон жолуңуз кетти дей бериңиз. Себеби бул жерге сиз атайын өзгөндөн эмнеге келдиңиз? Уктаган билбедиңиз, туурабы? Үйүңүздөн сен үйүңөрдөн аял кишилер чыкканда үйүңөрдөн эмне деп чыгасыңар? Мен успешная болом, мен акча табам, ал буяка барам деп чыгасыңар да, туурабы? Анан буяка келип уктап эле кете берсеңер, ким видеого жалганчы болуп атат? Силер жалганчы болуп атпайсыңарбы? Силер укпай атасыңар, силер жасабай атасыңар, биз от души айтып берип атабыз, туурабы? Биз өзүбүздүн милдетибизди аткарып атабыз. Но ошол нерсени аткара албаган силерде болот отпайбы бинагар? Силер анан үйүңөргө барып, бизди жаман көрсөтөсүңөр. Болбойт экен да. Сеники болбой туруп, отур буяка дейт анан үйүңөр, туурабы? Эртесин. Вот ошондой болду да. Баягы машинканы сатам дедим. Видеодо Рустам көрсөткөн машинка, бул башка машинка. Бул простой эле машинка. Ошондой качественный машинка биз таппай койдук. Кечеүнүчү. Бирок мен саткан машинка аябай жакшы машинка болчу. Чынында мына бетинде жана сенсорный мындай кнопкалары бар, последний модельдеги машинка. 15 000 сомго саткам ошону. 15 000 сомго саттым, батле бир өзбек балдар келип алып кетти. Машинканы сатып, тигилер көтөрүп алып чыгып кетип атканда мен ыйладым. Себеби баягы машинка менен акча табат элем. Как-то 200 сом, 150 сом табат элем да. Калпак тигет элем, матрас тигет элем. Ал матрастарды тигип бомбон матрас деген дукандар бар, көргөнсүздөр, ошо бомба матрастар тигет элем. Апам экөөбүз кечке отуруп жанагы материал көпүрүштү калып ичине синтепон салат элек. Аны баарын чогултат элек, анан бомба матрас тигип, эшикке алып чыгып, жанагыларга илип коет элек. Мындай этаждын алдында эми бирөө нары өткөндөр алабы, эч ким албайт элек, поверьте, албайт элек. Анан бул светти элге жакпай атат окшойт деп башка светин тигет элек, аны деле албайт элек, айылдарга жөнөтөт элек упаковкалап, карызга сурашат элек. Ошондой кыйналдык да, жанга батты кыскасы. Анан ошол калпак тиге баштадым Фуркаттан келечектен анан Южныйга барыш үчүн 2 пересадка кетет. Анан Фуркатка барып крой алып келиш керек. Крой алып келип, өзүңөр эле сразу жарып коюшуңар керек экен. Крой алып келип, анан лүйгө алып келип, баягы калпакты чогултасың. Дая берет, мына жагын 4 жагын чогултуп, мына жерин чогултуп, бир калпакка 1 сом төлөйт. Кечке чейин 100 арам тигет элек. Себеби үйдүн баары бырыс кетет, аппак болуп, өзүң аллергия болуп каласың, баягы тигип отурган моментте. Анан белиң ооруйт, ошондо да балдар уктайт, ойгонот, анын ортосуна ошентип атып, 100-150 арам тигип, анан кийин кайра чоң пакетке салып, кайра Фуркатка барасың, 2 пересадка барасың, кайра келесиң, 40 сом уже кетип калып атпайбы? Анан колуңа 80 сом, 90 сом иши кылса калат элек. Вот ошол акчага жашайт элек. Ошентип выживание кылып жүргөн моментте пособие чыгарып койту мен иним аялдар. Пособие алыңыз депчи. Пособие 5000 сом плюс жанагы Фуркаттан таапкан акча ошо менен жашайт элек да. Макарон жей берет элек, май, макарон алганыбыз эле ошол. Вот ошон үчүн дагы мен слишком толуп кеткен окшойм дей берем, деймин. И ошентип жүргөндө анан бара машинка сатып атпайм, 15 000 сомго саттым, кеткен жок. Күйөөм подарок эткен алтын сөйкөнү базарга алып барып саттым. Баягы машинканы мага өзү жолдошум таштап. Машинканы өзүм таштап кеткен эмес, но акча бирөөгө долг берип койгон экен, менин бир тааныштарыма. Ошол акчаны ал кийин каза болгондон кийин мага перевод кылып атпайбы? Сен күйөөң берген эле тирүү кезинде мага карызга, мына азыр тулуп коеюн, кечирип кой тирүү кезинде бере албай калыптырмын, угуп албай жаман кутур береби? Мен ошол акчага машинка сатып алгам да, Карасуга барыпчы. Получается, анын берген акчасына алган машинканы сатып атам, и анын сөйкөсүн сатып атпайм, мага подарок эткен сөйкөсүн сатып атам. Бул бизнес мага ошондон калгандай чувство болду да. Ошол калтырып кеткендей чувство болду. Коробкага акча чыкты, Элизага көтөрүп барды. Мен коробканы алам, бизнес баштайм. Болду, ошол моментте бизнес башталды. Бизнес баштаганда силерге мен ошол убакта ойлонгон эмесмин, мага бирөө келеби, келбейби, жазылабы, жазылбайбы деген нерсе болгон эмес. Дальше азыр умныйлар өтө көп да, коробканы ал элек эле мен муну кантип баштайм, анан бирөө отказ болсо эмне болот, кимге айтам, умничтете берет да, нельзя андай нерселерди. Бардык нерсе Алла Тааладан экен, түшүнгүлө, поверьте. Эгер силерде желание болсо, действительно өзгөрөм деген, значит жолду ачык коет экен да, кадимкидей ачылат жолуң.
силер өзүңөр байкабай каласыңар каяка кетип аткан, эмне болуп аткан, ким отказ болуп атат, ким сен командаңа кошулуп атат, процесске киргенде сен өзүң байкабай каласың. Анын үчүн силерде желание ачылыш керек. Коробканы алдым, баштадым бизнести. Күндө, бирок каждый день постоянство деген нерсе бар бу жерде. Постоянство. Биздикилер эмне кылат? Bir gün келет, офиске, экинчи күн келет, үчүнчү карасаң, чорный кассага кетип калат. Төртүнчү күнү келет, бешинчи келет, алтынчы күнү карасаң, тойдо отурган болот, туурабы? Ошо менен бизнеси калды. Жок, караса эле группаларда дүңгүр өтүп, Алтынай Боронова мынча миллиондорду алат. Анан ойгонуп кетет да, бизнесте экен ойгонуп кетет да, чуркап келе калат. Карасаң, эртесин кайра чорный кассага кетип аткан, кайра карасаң, эмеге кетип аткан, болбойт анда бизнес. Болбойт. Постоянство в начале бизнеса, постоянство важный роль играет. Күндө спонсорлар менен жолугуп, күндө если алыста болсо СМС, видеозвонок, офиске келишleri керек, күндө маркетинг, күндө болгондо дегенмен айланып кетет. Ага чейин айланбайт. Азыр да, конечно, азыр мен ойлонуп коем да. Кече күнү 6000, почти $7000 чыкты да магачы. Не кылып алдым дейм да, не кыла, Элиза билет го, сен офиске келдиң, 2 жол кофе ичтиң, болду деп коем. Кийин ошондой болот. Поверьте, башында силер күндө каттайсыңар, мээнетти бересиңер. Анан мен Бишкекке барганда айттым да, могу Назгүлдү менеджер кылып атканда. Мээнеттен ким коркпойт деди, ким мээнет кылгандан коркпойт. Азыр залда барбы, мээнет кылгандан коркпойсуңарбы? Мээнет корккондор да бар, кол көтөрбөдү го, корккондор бар. Мээнеттен коркосуңар. Мээнет деген эмне бул жерде? Бул жерде мээнет силер ойлогондой кетмен казуу эмес, жер чукул эмес, күндө барып алып кол жуубайсыңар. Балаңарды таштап алып Россияга кетпейсиңер. Материнское чувство элестетип, кандай кыйын, балаң таштап алып кетсең, ыйлай берип өлүп калайын дейсиң да, ушунчалык жаман. Жашы токтоп калгандай сезилет. Андай мээнет эмес бу жерде. Бу жерде мээнет, встреча. Болду. Эчтеке кылбайсың башка. Встреча. Бирөө менен жолугасың түшүндүрөсүң. Бул менен жолугасың түшүндүрөсүң. Ошол эле, ошол мээнетке даже даяр эмес болсоң, анда мен билбейм, анда уже дальше сөз жок. Ошол эле мээнет. Мен ошол нерсеге даяр болгом. Күндө, только каждый день. Күндө келем офиске, Элизанын жанында жүрөм. Элиза буга сүйлөп аткан, буга сүйлөп аткан, Элизаны карайм. Мен дагы сүйлөгөнгө аракет кылам, уялчак элем. Балам кичинекей эле, конечно, эмгизет элем, акча жок эле. Бирок ошого карабастан мен офиске келип Элиза дегеним эле Элиза болгон да. Даже ушунчалык фанат болгон экен, жолукса болот, Элиза туура бе? Элиза жолукса болсо, мен да жолуксам. Элиза каршы тербейт эле албады. Мен да тербей, каштарым өзүп, анан Айман келип биз кайда деген. Мен болуп кеткенсиң. Алда жолуксам деп. Элиза туруп койчу, тааныбагандар бар экен. Элиза ушунун аркасынан эсип жүрө берет экен. Анан список деген бар, список знакомый, 7 шагта уккансыңар, список знакомый деген. Эч ачпагыч, пожалуйста, үстүмө деле тери алып атат. Список знакомый деген бул силердин тааныштарыңар. Айтышыңар керек да, бизнести тууралуу ошол жерге келгенде көп адам кыйналат. Уялат, тиги шылдыңдайт дейт. Кыскасы өзүнчө бир атмосфера чыгышат. Но мен ал нерселерди карабагам. Но мендеги кыйналганым списогум жок болуп калган да. Мен айылдагылар тааныбайт, Россияга кетип калгам, 10 жыл ошакта жашагам, катышпагам, жамандык жакшылыкка келбегенмин. Тириликте жүрө бербөмүз ошол жакта. Кыргызстанга келип чапкалга барсам, Анарбек сенде кыз барбы? Дөбөлө коюшат, эчтеке дебейт башка. Тааныбайт мен эч ким. Кимге айтышын билбей калгам да ошол жерге келгендечи. Күчүм бардыгы эле бир туугандар менен чыгат да. 4 бир тууганбыз, 3 бир мен уже бизнестемин, башка дагы 3 бир тууганбыз. Ошолорго не чалам, список десилер, ошолорго чалам. Анан кийин апам айтканда, кызым, давай мен сага ичиген болом, коробка алайын. Канча акча түшөт экен деп. $100 түшөт экен десем, майли сага $100 түшсүн, мен алайын деп. Апам биринчи партнерим болгон да, ошондо биринчи жолу коробка алды. Анан апам ага чейин ишенбеди. Бай Элиза келсе эле азыр айта берет да. Элиза келсе бир аферист келгенде эле экен да. Элиза жаман көрчү экен, ушул менин кызым аз кылып атат деп жаман көрчү экен да. Анан
Безин ичинен эле ошентип экен. Продукцияларды ичпейт эле да. Мага келген коробканы апам ичпейт эле. Анан бир күнү чай алышты. Венера не помню, кыскасы чай алып, Венеранын үйүнө барып чай ичип келди, ошондон башка алды. Давление жакшынака болуп калды, башым жакшынака болуп калды деп анан коробка алды, келген коробкаларын ичип, грыжам жакшынака болуп калды деп анан кетти реклама. Чаткалдан эч ким болгон жок. Бардыгына тынбай звонок кылат. Эми муну ичсеңер давлениеңер нормага түшүп калат, муну ичсеңер грыжаңар жакшы болуп калат. Мындай, бул мындай. Мен эртең менен туруп офиске жөнөп, апам менин алдыма жүрөт. Колунда бир эмеси бар, тетради бар, ручкасы бар. Отурат, Элизанын айткандарын жазат. Артикси буга жакшы, чеснок буга жакшы. Мындай конспекттер. Мен продукцияны анча жазбайт элем. Окуйт элем. Окуган нерсе менде калат эле да. Апам болсо жазат эле. Үйгө берип алып, аны бирөөгө айтып берет 2 саат телефондо. Ошентип отуруп, апам супервайзер болгон да компанияда. Айо результаты жөнүндө айтып берген. Чынында жакшы результат көрдүм. Все время апам баш ооруйт эле. Эртең менен турганда баш ооруп турат эле да. Кечке чейин ооруйт. Тойго барса ооруйт, базарга барса ооруйт, бирөө менен сүйлөшсө ооруйт. Кыскасы вечно ооруйт эле да башы. Ошол нерсесин алоянын чайы батлет тутуп коюптайбы. Анан ошондон анан кийин башталды. Анан мен 3-чү этажда жашайт элем, 4-чүдө жашайт элем. Ошого чыга албай калганда давлениясы көтөрүлүп, лифттен чыгып үйгө кирсе, давлениясы көтөрүлөт. Түшсө эле давлениясы көтөрүлбөй калат. Венера 1-чи этажда жашайт эле, ага барат, мага чыга албайт үстүгө. Балдарды чака ташлайбыз, ушинтип кыйналып кеткенде. Кийин продукциялар ушундай супер работает, чынында аябай жакшы. Бат иштейт да. Бат эле ушинтип жакшы болуп, и бизнес башталган. Офиске келе бердим, үйрөнө бердим, маркетинг айткан. Биринчи маркетинг планды мен окуганда титирегеним айткан. Колуман баштап, чачтарыма чейин монтип калчылдайт. Бүгүн сен маркетинг окуйсуң деди. Хорошо деди. Келем офиске. Монтип биякты карап алгам. Биякты карамай жок. Карасам эле уялып бетим чыкат. Биякты карап алып, сүйлөп атам. Залда өзү бирин адам отур. Мен өзүм биртуган сиңдим, ошондон уялам. Сүргөн. Азыр мына жакта отуруп уга бересиңер го? Аябай оңой, чынында. Мына жака чыкканыңарда вообще башкача болуп каласың. Ошол страхты жеңгениңерде силерде, значит, үйдүккө кете баштайсыңар да. Ошентип маркетинг окуган үйрөндүк. До и после фотолорубуз бар. Асмандан түшкөн жокпуз кыскасы. Асмандан түшкөн жокпуз. Билип келген жокпуз. Менет кылганга даяр болдук. Бардыгына даяр болдук. Анан ошентип уровень келип алды. Подключение болгондон 2 айдан кийин супервайзерский уровеньди жапкам да. Супервайзер уровеньди жапканда Кадыров совет айтат эле, ага чейин ортодо бир совет байке келди да. Келип алып, совет байке ушундай залга чогула деди. Элиз айтты, Кадыров совет келет деди. Эми таанышпыз Красноярскийде. Хорошо деп даярданып атам. Суроолорумду жазып атам. Эртең ушу суроону берем, могу сурайм деп. Эми оюм бар эле, акча береби да, битолду ушу акча береби деп ошону сураган. Андан кийин совет байке келди, эл толтурам, мындан да көбүрөөк эл олтурат. Мен келдим, арка жакка отуруп калдым. Анан сүйлөп атат, маркетингди айтып атат, суроолорду белгилейсиң, бере албайсың, бере албайсың, үйүңдө кыйын болосуң, бияка келгенде бере албайсың. Отуруп, бере албай эле отурам, бул сөздөрдү внимательно угуп атам да, бүт баарын угуп атам. Совет байке өзүнүн бизнеске келгендерин айтып атат, ошол убакта старший менеджер эле. Анан сөзүнүн аягында эмне деп койду да, бирок баардыгыңар бизнеске албайсыңар. Залда адам отурат, бизнесмендер отурат, врачтар отурат, баардыгыңар бизнеске албайсыңар. 2% населения гана бизнес кылат дейт. Силердин ушул залда канча адам отурасыңар, ошол 2% гана ийгиликке жетет. Баардык адам мечтать этпейт экен, десе мен ойлонуп калам, неге 2%? Неге ошонун баары бизнес кылбайт? Баардыгы эле ура деп кыйкырып атышат. Эмне үчүн кылбайт? Себеби баягы силердин койгон кыялыңардан, максатыңардан көп нерсе зависит этет. Аны мен кийин түшүндүм да. Максатыңар, мечтаңар чынында күчтүү болсо, ошол силерге бекем болсо жүрөгүңөргө чынында чыгат экенсиңер. Кээ бир адамдар мына жерде отурганда ура, давай жасайм дейт да, үйүнө барып болсо унутуп калат. Ошону билип туруп айткан экен да, көрсөчү. Үйгө барып ойлоном да, неге 2%, неге 98% эмес, 2% эле калса, анда мен эмне болот экен, 2%ке киремби, 98%ке киремби? Түнү менен ыйлап атам, Кудайдан суранып атам, мен ошол калып калган 2%-ин ичинде болот. Эмне кылганга да даярмын, самый главный ушул бизнесте калып, мен акча таап успешная болоюн деп тиленип атам да.
Анан кийин когда силер каттуу тиленип тынчка өзүңөргө ишеним пайда болгондо ошондо мындай жакшы болот да. Мисалы менде ишеним пайда болгон. Мен ойлогом да, келип алып карап отурам, выступающийлерди да карап. Бул айтып атат, значит мен бул деп атам, мен да дей алам деп өзүмө ушинтип уверенность бере беретем да, өзүмө изнутри өзүмө мына подтверждение беретем. Меники баары болот. Кантип эле ушинтип сүйлөй албай коюп, мен деле сүйлөйм деп айтат элем да, өзүмө өзүм подтверждение бере беретем. Анан мындай доскага жазып берет. 4 балл өзүң жасайсың, нормальный эки таанышың алып келесиң, сен 4 жаса бир айда. Кийинки айда ошону кайтала, сен супервайзер болосуң деген. Ошол картинаны кайткалагыла, силерге бизде да супервайзер болосуң, ассистент супервайзер. 4 балл өзүң жасайсың, 2 нормальный бизнес план, жашоомду өзгөртөм, кыйынмын деген экөөнү алып келесиң, чынында. Мындай шалбырагандар баары деле алар деле балл берет, но аларды кээ бирлер кечире койгону дерзкилик сразу жасайт. Сөзсүз айткан сөздү лайык этет да, моментально уктап калат. Өзүң жасайсың, 2 адамды алып келесиң, ошол адам 4КК жасайт, сен 4КК жасайсың. Канча болду получается? 12 балл. Кийинки айда ошону кайталайсың, сен супервайзер болосуң дедим мен. Вау деген, мен ушуну жасайм деген да. Келдим, мен 4 жасадым. Апам 4 жасады. Бул жакта Нармырзаева Гүлзада деген кызды тааныйсыңар, менеджер. Ал келип калды, 4 жасады. Кийинки айда ошону кайталады. Супервайзер. Болду, всё. Оңой эле. Супервайзер болдум. Значок келди компаниядан. Приглашение. Если активный супервайзер болсоңор, силерге дополнительное приглашение келет. Билесиңер, Академия Forever деген бар. Если 4КК жасап, анан кийин супервайзер болсоңор, силерди Академия Forever чакырат дагы. Bir gün жакшы жеке эс аласыңар, Аллахтын сыкөлгө эс алат. Азыр болсо Кыргызстандагы самый лучший отельдерде номер берип атат да. Тренажерный зал ичинде, тамак ашы ичинде, бассейн ичинде, командарга түшөсүңөр, бүт барып подать этет компания. Эртеси күнү эмеге семинарга катышасыңар, бесплатно болот силер үчүн. И закрытое обучение, ал жерде спикерлер келип сабак өткөзөт. Сабак өтөт да силерге, вот ошол нерсеге мен попадать этип калдым. Бирок ысык көлдө болгон ал встреча, мен барбаганмын, себеби купальник жок болуп калган. Дейсиңер, купальник жок, расчетный счет мачелекмен. Купальник акча жок, базарга барам, купальниктен карам 1,5 миң сом, 2 миң сом. Бул каяктан алам деп, купальник жок деп, мен барбай калгам ошол ысык көлгө. Ну, бесплатно. Мен барбайм деген Гүлзада да барбай. Гүлзада да аткарган. Койчу мен деле барбайм, анда айлык алат, лучше үй курайын деп. Ошибкалар, ушул нерселерчи. Биз настолько, мен азыр ушул примерлер менен айткым келген, биз өтө мындай кичинекей болгонбуз да. Мышлениябыз өтө кичинекей болгон экен да. Совсем эле ошол үчүн биз акча таба албаган экенбиз, азыр ойлонуп көрсөң. Мен эмне кылсам, Гүлзада деле азыр деле ошондо Гүлзаданын привычкасы. Мен эмне жасасам, ошону жасай берем. Мышлениябыз өтө кичинекей болгон экен да. Ошо даже ошо купальник акча таба албай, даяр болгон ошол Академия Forever'ге барбай калганбыз да. Супервайзерди жапты, компаниядан значок келди, ленталар келди. О, молодцы, силер супервайзерсиңер. Анан спонсорская линия келе баштады Ошто. Ошто офис жок эле. Азыр офисти билесиздерби, Ошто офис качтер деген. Бардыңыздар, баргансыздарбы? Ошто Шакирович 75-те сонун офис бар. Көрбөгөндөр барып көргүлөр. Заман бак, жакшынакай, ичинде бүт условиясы бар, сонун офис бар. Компания оплачивает аны бардыгын. Ошол убакта биз баштаган офис жок эле. Келечектин жанагы 2-чи этажында телефон саткан жер бар, ошонун 2-чи этажынан помещение снимать этет элек. Күн тиет эле, ичи ысык эле, кондиционер жок болчу, эчтеке жок болчу, эски бир сынып калган бир эле стул бар эле. Бир штук стол бар эле. Болду всё, башка эч нерсе жок эле. Ошол жерден негизи көз бизнес баштаганбыз. Аренданы Москва жардам берет эле 50% өзү өтөт. Стол алганга акчабыз жок эле. Адамдары келгенде жана стулга отургузбоз, өз туруп турат, отургузганга да место жок. Вот ошондуна Гүланда свидетель, ошол убакта сен бар эле, Гүляндан ары өтөт, бери өтөт, сен ушул жерде отуруп эле акча таап атасың да, анан бул дагы подключение болгон да ошол моментте. Ошентип жүрүп, кийин биз результат көрсөтүп, уровеньдерди жаап, менеджер болгондон кийин анан компания буруп көчөдү, арка менеджерлер чыга баштады, анан жакшынакай офис ачып берди. Бүт өзү компания өзү төлөйт. Курьерская доставка вообще жок эле ал убакта. Биз доставканы кантип алат элек? Менин коробкам кантип келген? Азыр айтайын, мен Элизага алып келип берем.
банковская оплата деген вообще жок эле, онлайн оплата ал убакта жок эле. Элизага алып келип берем, Элиза банкка барат, 153 сом услуга төлөйт эле. Услуга төлөп компаниянын счетуна акчаны салат. Салгандан кийин компания таксиден алып кетип келет. Бишкекте бир таксилерди зонот бар эле. Разак 33-кө барып, такси алып, анан Ошко алып келет. Но Бишкек Ошко каттайт го таксилер. Ошолордон алат эле. Аларга да төлөйт эле акчаны. Ошентип келет эле да, мен коробкам бир жумада келген. Начальник бизнес. Кийин адамдарга да ошентип алып жатат эле. Эми бирөөнүн товарын алып барып 153 сом төлөп туруп оплата кылып келсең, дагы бирөө келет, бир алып заказ кылып да. Аныкын барып төлөйсүң. Тиги жол киресиң, кээ бирлер ызычучун төлөбөй болот. Аныкын төлөйсүң. Ушинтип жүрүп бизнес кылат. Но биз просто ишенгенбиз. Бизге картина Кадыров Сабет Турханова Заринаның картинасы ясно болгонда, алардын доосун билет элек, послесин көрүп атабыз. Машина Toyota последний модель, Бюве маркасы алды. Квартира алды. За короткий месяц, есептеп көргүлө. За короткий месяц Москвадан 2 квартира алды, азыр Кыргызстандан 3 квартира. Ошонун бардыгы элестеп келе. Мисалы мен бизнес кылганыма 3 жыл болду. Мен Россияда 10 жыл иштедим. Квартира ала албадым, эчтеке кыла албадым. Жылдар өтүп, биринчиден ден соолугум кетти, совсем отуруп каласың, бүт жерлерим аркага кетет. И плюс каяктагы квартира, каяктагы машина. А бизнесте за короткий срок бул жерде силер жакшы жетишкендиктерге жетишесиңер. Эмне үчүн? Вопрос. Интернет, онлайн. Бардыгы азыр интернет онлайнга кирип атат. Мурун Темир банкка барып алып, жөө пешком мындайынан кыдырып банкка барасың, оплата кылып келесиң, ара бирөө акча берет, ара барасың. Азыр эмне? Отуруп алып эле. Эмне банкин болду, отурасың, бир кнопканы басасың, кетти всё. Курьер эртеси күнү үйүңөргө алып келип таштап атабы? Таштап атат. 5000 сомдон бирше заказ кылсаңар, мен көрдүм. 5000 сомго чейинки заказдарга болгон 250 сом. А так коробка, майда чүкө. А офиске десеңер бардыгы бесплатно. Өзгөнүн офисинде бесплатно. Любой заказ бекер. Офистергечи бир эле помада заказ кылсаң да бекер келе берет да. Эчтеке акча төлөбөйсүң. Вот кандай результат азыркы учурда бүт нерсе мындай яркий болуп атат да. Яркий, мына айнектин сыртын көргөнүңөрдө бүт бардыгы көрүнөт, азыр мына начальник бар. Ошондой көрүнүп турат. Раньше биз Элиза көз баштаганда мындай штора түшкөн эле да. Түшүп турганда буну биз өзүбүз просто акырындан көтөрүп ачтык да. Ачтык. Бир гана нерсе бизде вера, ишеним болгон. Бизнеске болгон ишеним, спонсорлорго болгон ишеним, всегда биз өзүбүздүн мечтабызга ишенет элек. Ошол состояниеде биз мечта альбом түзгөнбүз да. Мечта альбом азыр карасаң миллиардын келет. Кичинекей мына арзан квартиралар жабыштырып берген экен начальник. Кийин бизди спонсорлор келип ошол нерселерди алмаштырган бүт бар. Муну ал нормальный квартира жабыштыр. Баары бир сенде болот ушул нерсе деп айткан. Жабыштыргыла, сөзсүз үйүңөргө барып, альбом ичти алгыла да жабыштырып бербе. Мен квартираны когда жабыштырганда, квартиранын фотографиясын жабыштырганда, Омарова Айман айтканда, но фотографияны как-то мындай арзан, вторичный жилье жабыштырган. Азыркындай элитка квартираны жабыштырганда мен коркком. Себеби квартира алып көрөлгөн эмес, мен еще плюс ценаларын элестетип эле, бешеный цена. Миллиондон ары болот бар уже разговор. Алалам, алабайм, хотя вторичный болсо жабыштырып берейинчи деп жабыштырып койсом, ал мен срочно жок дейт. Сенде квартира болот, только элитный квартира болот. Сен мындай квартирада жашабайсың, вот поверь. Сенде азыр уровень жок, эртең болот сенде. Азыр доход жок, эртең болот сенде. Жабыштыр нормальный квартираны деп анан кийин жабыштырганда, анан ошол жерде өзүң ключту кармап, женская рука болсун, ключту кармап турган жабыштырып койгон. Жабыштырып койгон. Поверьте, болот. Там бир магия жүрөт. Кече Турцияда айтты го, айтсалар, бул жерде бир магия болот деди го. Чынында ошондой. Как-то бир сыйкырдуу бирдеке болот да. Силер когда ишенгениңерде, вот сильно ишенгениңерде ошол нерсе болот экен да. Мен менеджерский уровеньге жетип атканда цифраны көргөндө адам коркот экен негизи. 120 балл, 150 балл дегенде ким коркот? Сүтүп кайсылар вот видео атат өздөрү күлөт. Коркосуңар тура 120 балл экайда, 3 айда, 4 айда 150 балл. Маркетингде көтөрүлгөн да, аны жасаганына коркобуз да. Мен да коркком. Анан Совет байке келди дагы, подвалда сүйлөшүп отурабыз. Подвалда тамактанат элек, Элиза. Тамактанбайт элек. Азыр турамызда биз тамактанбайт элек. Кайнак суу ичет элек. Анан бир штук оромо жейт ошол жерде. Акчабыз жок да, 20 сомго бир штук оромо.
чай албайды, чайга акча үчүн кайнак суу ичет. Ошондо жүргөндө Совет байке келди да Элиза экөөбүздү подвалга чогултуп да ошол жерге түшкүлө деди. Анан ошол жерге түшүп отурсак Совет байке бизге 500 сом берди. Калган тамагыңарды алып жегилечи, эмне болуп кеткенсиң деп. Анан экөөбүз сүйүнгөнбүз да ошондо аябай сүйүнгөнбүз ошо 500 сомду көрүп алып. Ошол күндөрдү жеген тамагым курсагымда до сих пор эсимде бар. Вкус тамак, ошо тамактын вкусу до сих пор менин эсимде бар. Поверьте, чүнкү бизнес кылабыз. Анан Совет байкеге мен айтып атам. Супервайзерсиң, мен менеджер болосуң деп атат да, десе мен коркуп атам. Мен коркуп атам, 120 балл кыла албаймын, 150 балл. Мен бир нерсени айтсам, ошону жасабай калсам мен болбойт да, бирок андай нерсе жок. Айттым, значит жасашым керек. Кээ бир адамдар айтып койду, жүрө берет го, беймаралдыр. Жасабай койсо деле спонсордун алдында уялбайт, бети деле кызарбайт. Кыскасы жок да, реакция жок. Мен алдын ала обещание берсем, ошону аткарышым керек, ошону түшүнүп атам да. Бере албай атам да, мен жасайм менеджерди деп айта албай атам. 120 балл, 150 дегенден коркуп атам. Анан Совет байкеге айтам, Совет байке мен менеджер болбой эле коеюнчу десем, эмнеге деп. Менеджер болбойм, мен лучше супервайзер болдум го азыр. Супервайзер чыгарганды билем дагы, мен супервайзер чыгара берейин дедим да. Аркама супервайзер чыгара берейин. Лучше менеджер болбой эле коесуң. Менеджер болбойсуң, бирок супервайзер чыгарасың деп. Ооба десем, бир айда канча супервайзер чыгарасың деди. Эми жок дегенде 2 супервайзер чыгарам деп. Макул. Ушуну көрсө, иток менеджер экен. Ошол убакта мен түшүнгөн эмесмин. Супервайзер чыгардым, менеджер деп. Вот поверьте, ассистент супервайзерлер, супервайзерден коркуп атасыңарбы? Ассистент супервайзер чыгара бергиле, аркаңарда. Чыгара бергиле, супервайзерге келесиңер. Силер каалабасаңар да компания берип коет статусту. Баары значит так кой токтоп тур десеңер да болбойт. Келесиңер финишке. Менеджерден коркуп атсаңар, супервайзер чыгара бергиле. Супервайзер өзүңөр болгонсуңар да, билесиңер да. 2 айда супервайзер болгонсуңбу же 1 айда болгонсуңбу, не важно. Ошол нерсени бирөөгө үйрөтө бер дагы, супервайзер чыгара бер, менеджердикке келесиң. Биринчи супервайзер чыгаргандан кийин болот да, экинчи, үчүнчүдө уже опыт алып каласыңар болосуң. Таким образом кыскасы менеджер болот. Бул бизнесте спонсорлордун ролу өтө важный да, өтө важный. Спонсор дегенде биздин көпчүлүгү мындай милдеттүү түрдө сен мага спонсордун давай делай деген нерседей көз карашта болот да. Ошол нерсе өтө силердин бизнесиңерди тормоз кылат, тормозить этет да. Силер андай взглядка болбогула. Спонсор деген бул силерге өзүнүн примери менен, өзүнүн баягы кылган жумушу менен пример боло турган адам. Болду всё. Информация берип турат. Мисалы, группаларга жазып атпайбы, бүгүн мына жерде встреча болот, мына жерде болот, бул жака баргыла, семинарга баргыла деп. Вот информационный спонсор. Ал сага план берет, потому что сага караганда эртегенде да план берет, сен ошону гана кайталайсың. Болду всё. Башка обязанность жок бул жерде. Мен ошол нерсени келгенде эле түшүнүп калгам. Элизага барам, супервайзерге план берет, болду жөнөдү. Менеджерге план берет, жөнөдү. Вот ушундай. Өзү жетишпей калган нерселерге кадр советти чакырат. Турганова Заринаны чакырат. Алар келет, окута. Третье лицо деген бар. Ушундай жерге чогулабыз, айтып берет, мен жазып кетет эле. Бирөөңүздөрдүн колуңуздарда тетрадочка жок болуп атпайбы? Ушул нерсе менин башында эле ону жактан киргенде чынында жүрөгүм сыздап кетти. Тетрадочка всегда болуш керек. Колдо. Ушундай встречаларга келгенде даярданып келиңиздер. Жөн эле барып келем чөмүк кассага деген сөйлөй келе бербегиле. Бул жерге келген даярданып келгиле. Ар бир айтып аткан сөздөрдү жазып алсаңыздар, үйүңүздөргө барганда ошону карайсыздар. Мен жазып атам. Значит, бул жерде мынтиш керек турбайбы? Жазасың, үйгө барганда карайсың, ошол нерсени жасайсың. Ошондо жумуш легче болот. Эгер жазбасаңар, но мозгко кээ адамдар карасаң, нерв иштеп кетет, кыйналып кеткен болот. Супервайзер болосуң деп вопрос бербичек деле атырып атсаңар турабы? Потому что ал адам информацияны принимает, бияка түшкөн эчтеке жок. Уже нагрузка адамда, уже жүрөгү уже көтөрө албай, мозг көтөрө албай, спонсордон кача баштайт аны. Бияка барып эс алып келейинчи, лучше тиерде тойдо отуруп келейинчи деп анан башка сөзсүз отуруп алып жазгыла. Жазганда могу жериңер легче боло түшөт дагы, но жактан окуйсуңар го, окуганда подсознание иштей баштайт. Ошондо силерде мындай действие башталат, башталбайт. Кыйын
алып жүрө бересиңер. Информация принимать этип алдың, жүрөсүң нагрузка менен, дагы принимать этесиң, жүрөсүң нагрузка менен. Түшпөйт кагаз жүзүнө. Кагаз жүзүнө түшүргүлө обязательно. Ошондо результат болот. И биз жазат эле Елизавета. Заставлять этип жаздырат эле Елизавета. Жазбайм десең жаз. Кана тетрадьтан, кана ручкам. Сүйлөгөсүңөр байкадыңарбы? Кана тетрадь, башкача тоо менен сүйлөйт да. Жаз дейт. Жазасың отуруп, жазасың. Гүлзада жазат, мен биягында мени кайталайт дагы жазат. Апам жазат, апам үйдө тетрадьтар толтура, үйдө бумажниктер аябай көп. Жазабыз, үйгө барып алам, бири-бирибизге айтабыз ошол нерсени. Вот ушул нерсе сонун иштейт. Анан Зарнеже келип аштı. Онлайнга өткүлөдү. Биз артта калып кеткенбиз кыргыздар. Сураган көп нерседен. Башка мамлекеттерге барып жүрөбүз, ал жактарда көп нерсе алдыда да. Онлайн деген түшүнүшөт, банковский переводду түшүнөт. Отургузуп алып Зарнеже бизге онлайн үйрөтүп баштап анан где-то жакшылап көңүл бурсаңар бир жумада үйрөнөсүңөр. Пост жазышты үйрөндүк, сүрөткө түшүштү үйрөндүк, түшкөндү да билбейт экенбиз. Выступать правильно видеолорду тартканды үйрөндүк, выступающий лидерди кантип тартыш керек, эмне кылыш керек, кантип алыш керек. Анан ошолор хэштег койгонду үйрөндүк. Анан онлайнга өткөндө чектер, сумма, акчалар резко в 2 раза выше өстү. Кадимкидей өстү. Биз ошону байкадык да. Картабыз жок эле, банкка барып очередте турганга эле убакыт кетип калат экен да. Көрсөчү анан ар бир банктан карта алып аткан. Демир банк, Бай түшүм, айылбак, бүт менде бумажнигимде мындай банковский картанын түрү бар. Ошонун баардыгын алып алгам. Мага мен мисалы банкка барбаганымды азыр не помню. Канча ай болду банкка барып очередте турбайм. Картама келет, перевод кылгам. Картама келет, перевод. Телефон эле иштин баары бүтүрөт да. Вот ушул нерсени Зарнеже үйрөттү бизге келип. Давайте эски 20-кылымда калбагыла, эски мышлениеңа токтоткула, онлайн өткүлө, мындай болгула, я кийингиле, прическа кылгыла, макияж кылгыла. Биз анан каштарыбызды терип, чачыбызды жазып, жолубузду өргүтүп, чыктык анан. Башкача боло баштадык да. Ага чейин жол сүрөттөрүбүздү көрсөңөр совсем бөлүп атат. Омарова Айман келгенде биринчи жолу где-то бул бизнестен дагы процесске кирип уже иштеп баштаганда шайтан аралайт. Чынында шайтан аралайт. Силерди бирөө уза баштайт, кана результат эми элдин эртеси күнү болбойт да. 1 ай иштейсиң, 2 ай иштейсиң, кана болуп кеткениң миллиондоп кана дейт, миллионер болом дедиң эле го дейт. 1-2 айда миллионер болбойсуңар, поверьте. Анан ошол моментте силердин дагы отуна өчө баштайт. Мага дагы ошондой моменттер часто келет. Башка жумуш таап турсам, бул пока дейт эле, башка бизнес кылып турсамбы деп Элиза башлаган көрөт да, биз вопростор берди. Анан Элиза Омарова Айманды чакырган экен, көрсөчү, мага жөнү келип калгандай сезилген ошол моментте. Просто Элиза чакырган экен. Помогите нам, пожалуйста, деп. Духовный жактан өсүш боюнча Омарова Айман укмуш учитель, билесиздер. Духовный жактан өсүш керек, чынында. Китеп окуганды, кантип сүйлөш керек, мышление кандай болуш керек, партнерге кандай отношения кылыш керек, спонсорго кандай отношения, ошонун баардыгын Омарова Айман келип үйрөтүп баштады. Үйгө жүргүздү. Келип алып үйгө барды да, мен ушу түшүнбөйм ушул нерсени. Элиза алпаган экен да, көрсөчү. Келип эле сенин үйүңө барам деле, менин үйүмө барып калган да. 25-ке отуруп южныйга бардык, баягы тараканы бар үйлөр, уялып атам, бетим кызарып, эшик темир эшик эле да. Жапканда таң деп жабылат эле да. Биз акырын жабат эле ошонучу. Эгер балдар жапса таң деп жабылат эле. Тың деп бүн звукка башкача чыгат эле. Анан ошол үйгө киргиздим. Анан отуруп алып мечта боюнча козгой баштады ошол Омарова. Түнү менен таң атканча сүйлөйбүз, мечтаны сүйлөйбүз, эртеси мечтаны сүйлөйбүз, следующий день мечтаны сүйлөйбүз. Вот представляешь, сен мондай болсоң, мондай кийинип алсаң, мондай болуп чыксаң, кандай болот деп мечтаны козгой баштады. Анан дагы чыгасың да ошол моментте. Күндө барабыз домашний маркетинг, үзүлбөйт эле. Күндө Элиза сөзсүз домашний маркетингге барат менен, 1 жол көрсөт, 2 жол көрсөт, 3 жол. Дальше уже өзүм эле айта баштадым, өзүм эле дей баштадым, ошентип, анан кийин үрүшүм эле. Омарова Айман айтат эле, жакында скоро күйөөңүн жылдыгы болот деп. Ошол эскерткен да, жылдыгы болот, сен жылдыкка кантип барасың десе, мен барбайм. Барбайм, эмнеге барбайсың? Акчам жок, жетпейт ага. Сиздин супервайзермин, акчам жетпейт, мен эмнеге барам? Барбай эле коеюн, аяка барып, үйлөр сыктап отурган. Эмне? Ошол жылдыктан
таксиге отурбай самолет менен барган. Өзүң алардан акча сурабай сен акча бергенин. Кайненеңе красивый подароктарды алып алган. Ошентип барган деген. Ошону жаз деген. Анан мен жазга отуруп алып. Точно жасайсың, если катты каласаң жасайсың. Жылдыкка чейин менеджер болом. Мен эмне үчүн менеджер болгом? Супервайзер болдум, 3 айдан кийин менеджер болгом. Жылдык 4-чү айда жылдык болчу. Вот ошого менеджер болом, жылдыкка мен менеджер болуп барам деп ыйлап атам, жазып атам, кыймылдап атам, иштеп атам, менеджер болгом. Менеджер болдум, чынында. Айман айткандай мага звонок болуп, менеджер жакканда. Мен айткандай болгона, сөзсүз мен айткандай. Жылдыкка чейин барганда самолет менен бар, чырак бар, красиво кийинип бар. Ноктип соонун болуп, бир эки мурдуңан сууң агызып алардан акча сураба деген. Сураба, сен лучше өзүң бер, красивый подароктор менен бар. Вот ошондо сени алар как человек уважать ете баштайт деген. Вот ошол нерсени аткарганмын. Мен баргам жылдыкка, өзүм жакшынакай болуп баргам. Айман айткандай самолет болуп, такси менен жүдөп калкап барба деген. Самолетке отуруп барып, анан кайрасам келген. Чынында силерде максат болсо, бир какой-то максат, ошого срок койсоңор, силер onu каалайсыңар, сурок коюп койдуңар да силер. Коюп печать басып койдуңар. Ошол нерсеге сөз жетесиңер. Страх болбош керек, самырдан коркпош керек да. Силер жаныңарда спонсорлор болот да, силерге поддержка болуп турат. Где-то что-то не то кылып алсаңар, оңдоп коет кайра, мондай. Я помню, бир жолу мектепке барып, список дегенге келгенде мен жаман аксайтем. Чынында список жок эле да. Анан базарга барып элизам кетти. Мынау биринчи ряд, экинчи ряд, үчүнчү ряд. Биринчи рядка сен түшөсүң, экинчиге мен түшөм, үчүнчүгө сен түшөсүң. Давай дейт. Анан мен базарга түшөсүң, мына жерде биринчи турган калпак сампак саткан эжелер бар. Ошого барасың, өзүңө активатор тамгызам, визиткамы таштайм, хиттен сыгып пакетке сыгып ороп бересиң. Мага жазыңса, эже мен ошо ал жерде иштейм деп кыскасы ошого таштайсың. Следующийге таштайсың, активатордан кичине берип, хиттен берип, мен ал жерде иштейм, эже ушул номерге байланышыңыз деп. Да, следующий ушинтип иштейт да биз. Өзгөнүн базарына барат элек, арабанын базарына барат элек, ошентип список чогултат элек. Анан бир күнү дагы башка списогуң барбы деп элезе ошондон да жакыныраак, холодный контакт кечире болгонот да, жакыныраак тааныштарың бар эле. Да, бар. Үчүн менен Чынарга чыккан Венера Петровналарга барат элем, олар уже бирөөлөр мен көргүзүп келбей калган да. Эмногу бир эжең бизнес кылса кыла берсинчи, только биздин үйгө келбесинчи деген мен угуп калгам да, кулагым менен. Жаман болгон ошондо. Анан кийин бар мектепте кызымдын мугалими бар, ошо менен телефондон сүйлөшүп турабыз деп кой, бензин алдап коюп атпайбы, сүйлөшкөндө эмне кылып сүйлөшөбүз? Кызыңызды жөнөтүңүз, анан мындай тигиндей родительский собрание ушу менен сүйлөшөбүз да, башка контакт жок. Анан жүрөм ошол жака барабыз да, мектепке барганбыз элизебиз. Эмелерди көтөрүп алабыз, витаминдерди көтөрүп алганбыз, өзүбүзчө эле налоговыйдан келгендей болуп мектепке киргенбиз да. Анан элиза алды да папкасын көтөрүп, мен аркасынан күндө анан экинчи этажга чыгып, прямо директордун кабинетине барганбыз, көзгө жинди сыгырман да. Директор кабинетине келип, саламатсыздарбы деп сүйлөшүп турдуп, анан жана пакет сумканы ачып, витаминдерди тизип, мына столовойңордагы китайский витаминдерди алыш керек деп коюпчу. Китайский витаминдерди алыш керек, мына натуральный витаминдер. Сизге айтып берем, түшүндүрүп берейин десе, жинеген. Бир секунд убакыт берем, номерин тез жыйнап деп чыгып кетти деген. Эшикке чыгып алып, мен ыйлап атам. Эчтеке жөн болду, бизнес кылбайм деген да, ошондой эле кылбайм деп токуп. Бул эчтеке болбойт, мен ыйлап атам. Үйгө келсем, кыздарым ыйлайт, эмне бардыңыз дейт. Барбай эле койбойсуз, биз ыят кылып алганбыз, мектепке барып айтпаңыз дейт эле да. Анан кийин хорошо, эми барбайм деп койсо, каякта список жок. Анан мен аяка барбай койгом эле мектепке. Анан бир күнү апам барыптыр мектепке. Биз аны билбейбиз. Апам барып, анан апам угушуп туралар. Бизди укпай калган да. Мурда кызыңыз келди эле, ушундай турбайбы деп угуп, апамдын аркасынан ошол жактан 3 супервайзер чыкпады. Бир эле мектеп. Поверьте, кандай иштейт да список. Бир жолу отказ кылганда, эгерде силер кайгырбасаңар, аркасынан поток ийгилик келет деген ушул жерден да. Эгерде кайгырбай ошого чыдап продолжение кыла берсеңер, аркасынан 3 супервайзер келип, анан мен менеджер болдум. Катар жасалган иши алардагына бир неделяда супервайзер болгон бирөөсү. До сих пор ошол нерсе эсимде бар да. Вот ал
силерде желание болсун. Кимди жөнөтөт, кандай адам жөнөтөт, силердин состояниеңер минустабы, плюстабы билинбейт. Кыскасы, не имеет роль. Не важно, кыскасы, силерде желание болсо, жолдор ачыла берет, келе берет, сөз обязательно лидер берет. Эгерде силер огромный бизнести кааласаңар, убакыт өтүп, калган бишкекин айтып берейин. Историялар өз негизи көп. История көп. Эми Соринте жеткичекти, конечно, историяны бардыгын одновременно 1 саатта же болбосо жарым саатта айтып бере албайт экенсиң. Кече Турцияда деле мен көп нерселерди айтып бере албадым, себеби мындай момент нерселерди айттым, себеби бардыгына убакыт, чектелүү убакыт, не важно, бирок самый главный силер үлгү болгула. Мен бул бизнесте азыр ошо кече Турциядан кийин баягы көйнөктү көрдүңөрбү, мен кийген көйнөктү? Красивый экен, жакшы экен. Вот ошондой көйнөктү ким кийгиси келет? Кымбат турат, чынында кымбат турат. Кийим ошондой көйнөк кийип, Аттила Гедапалди бул долларовый миллионер. Кандай праздник уюштуруп берди, көрдүңүздөр, шариктерди бак өзү түшүрүп атат, гүлдөрдү дат этип, бул давай сен типерсен деп, далбастап кадыры Советский ыйлап атат. Мен ыйлабайм дедим эле. Анан чыгып мындай турсам эле карасам Совет беки ыйлап атат. Ошондон мен көзүмөн жаш тапып, өзүм карман албайм, мен айтып атканымды билбейм, не помню. Если честно, баягы бүткөндөн кийин шариктер түшкөн мен эсимде жок экен, не помню, баягы волнениеданчы. Кийин видеодон көрөм, шарик түшкөн турбайбы деп койдум. Билбейм эсимде. Ошону билбей калдым да, менде жок. Ушунчалык волнение, мен түшүндүм, бул бизнесте адамдар ради признания жасайт. Признание керек экен. Вот поверьте, признание. Мен кыздарымда көйнөгүсүндай болуп турат, признание, бардыгы көйнөк акцент койду. Барып мен угуп келдим, эмнелер айтылды, ачыл эмнелери дебеди эч ким. Көйнөгүм сонун болуп турат. Анан сонун чыктым да, бардыгы ошого карайт. Бүт адамга признание керек. Чынында признание. Ради признания көрсө биз бул бизнести тургузат экен. Эгерде силерде адамдар силерди как мындай жөнөкөй эле бир адам катары эмес, как лидер катары, күчтүү адам катары сен мына бир нерсени результат көрсөтсөңчү, адамдар сага башкача карап калат да. Ошондой көрүшүн кааласаң, даже күйөөңөр башкача карайт. Азыр мен ал нерсени описание кыла албайм, но мен билем да, мисалы Зарина же сахнага чыгып бараткан Совет байкеге башкача карайт го. Карасаңар, ошону байкасаңар, же болбосо Совет байке чыгып выступать этет, Зарина же сен алдыда отурганда ошол нерсени байкайсыңар да. Мына Элизаны как сыймыктанып, Нурлан карайт, тоосуп, гүлдөр менен аэропортто көрөсүңөр стористерден. Бир жактага кетип келсе, аэропортто гүлдөр менен. Вот ошондойду кааласаңар, силерди уважать этишин кааласаңар, айлана чөйрөңөр сөзсүз статус жеп калат. Ийгилик жараткыла, башкача болгула, совсем башкача. Эптеп эле монтип эле жүрө берсеңер, күнүңөрдүн итогу бүтөт, баарын билет. Бул жашоо кыска экен түшүнүп эле. Бул жашоо временно экен түшүнүп. Кыска эмес, временно, убактылуу. Кимдир бирөө 90 жыл жашайт, кимдир бирөө 100 жыл жашайт, кимдир бирөө 30 жыл, 40 жыл жашайт, мен не важно. Ошончо жашаган жашооңду жакшынакай кылып, красиво бирөөгө пример болуп өткөзгүңөр келсе, обязательно forever'ды кармагыла. Бул короткий путь. Forever бул кыска да, бат жетесиңер ошол койгон максатыңарга. Башка жол деле бар, мен аны чоң сүйлөгүм келбейт. Бир эле forever'дечи, нет, бар. Просто forever'да оңой анан кийин бат жетесиң. Берде не важно сен канча жашсың, не важно сен эркексиң, аялсың, унутпа бар. Самый главный келесиң, баштайсың, желание коесуң и максатыңа жетесиң. Ошол нерсени мен просто аял кишилерге доказать этким келди да. Аркаңарда балдарыңар бийлебашын кааласаңар, эртең күн мигрант болуп Россияга кетишин каалабасаңар, силерге окшоп официант болуп, бир жерлерде же болбосо продавец болуп, базарда буту тоңуп, миома, киста, эрозиялар зарабатывать этип ошол жерде турушун каалабасаңар, азыртадан бизнес болбойт. Где гарантия сен канча жыл жашайсың туурабы? Где гарантия, что сен балаң ошол сен кылган жумушту кайталабайт деп? Ким билет? Себеби чоң вуздарда окталбайбыз да биз бизнес кылбасак. Эптеп окутабыз, эптеп топ окуп бир жерде окутабыз. Анан кийин наемный работник болуп жүрөт. Мен бул бизнесте, мен ошол балдарыма бир пример болоюн деп жүрөм да. Аял киши аркасындагы кыздарга, балдарга пример болгондо бул совсем башка кайф. Мисалы, сен мындай бол, мындай сүйлө, тура мен сүйлөдүм деп воспитывать эткен бес толк экен.
Сүйлөбөй эле койгула лучше балдарга. Вообще сүйлөбөй эле воспитывать эткенде бала пример албайт экен. Наоборот, жини келет да, алый берет, апам сүйлөй берет деп. Лучше өзүңө примериңер менен жакшынакай көйнөк кийип алып, костюм кийип алып, акыл башка кийип офиске баргыла иштегиле балдарга силерди кайталайт. Бизнес кылат, хотя бы силердин сүйлөгөн сөзүңөрдү кайталайт, хотя бы foreverге келген духовный жактан аябай өсөсүңөр. Аябай өсөсүңөр. Ар бир адамды как адам катары хороший жактан, хороший качествосын көрө баштайт. Жаман жагын көрбөй каласыңар, совсем көрбөй каласыңар. Анын үчүн семинар 27-синде Бишкекте семинар болот. Ушул айдын 27-синде. Код 550 сом. Кийинки семинар Турцияда болот январда 14-15-inde. Алматыда. Алматыда болот 14-15-inde. Биринчи очередь азыр ушул жерден чыккандан кийин, если действительно союз болом десеңер, действительно хороший доходка чыгам десеңер, программа, автопрограмма, эки программада примерлер отурат албай. Вот пример болгуңар келсе, анда силер биринчи очередде Бишкекте семинарга 550 сомдон сайтка кирип билет алгыла, Алматыга 2200 сом, $25 кыскасы, сом менен 2200 сом. Биринчи очередде ошону кылгыла. Ошондо билет менен азыр үйүңөргө кетесиңер го, баргандан кийин ошол билетти башка бирөөгө да айта баштагыла, пока убакыт бар. Мынтип адамдарга айтып алып баргыла ошол жака. Пока картина менен көрмөйүнчө адам, оозу менен укмайынча эч кандай бул бизнести жасай албайт. Биринчи жолу мен бул бизнестен 78 000 сом акча алгам. Супервайзер статусунда 78 000 сом акча алгам. Себеби көпчүлүгүбүз акча эле кыжалатты кылат да, бербей экен. Алдабайт бекен деген нерсе келет. Менде да ошондой болгон. Супервайзер болдум, документ чогултуп, юридический счетту компанияга реквизит жөнөтөдүм. Эртеси күнү компания мага счетума акча жөнөтөдү. Ошондон баштап банкоматтан акча чыгарып атканымды мен видеого тарта баштайм. Ошол привычкага айланып. Себеби адамдарга көрсөтүш керек экен. Ай сайын бир да ай мен Foreverден акча албай калган күнүм жок. Айым жок да. Ай сайын акча алып атабыз. Ошондон бери 3 жыл өттү. Мен балдарым ушундан багамын. Эки кызым контракт төлөнөт, калгандары школго барат, үй, кийимдерибиз, башка доход жок менде. Мен 5 жыл иштебейм, Кыргызстанга 2018-жылы келгем. 19-жыл бизнес баштадым, азыр 2022. Мени ким багат? Forever багат. Foreverдин акчасы багат. Мен эмне кызмат кылып атам? Болгону айтып атам ошону. Foreverде иштесең, сен акча төлөйт. Foreverде иштесең, акча төлөйт. Продвигать эткиле көбүнчөсү семинарга баргыла. Ошол жерден успешный адамдардын баягы признаниясын көргөндө масштабты көрүшүңөр керек. Бул азыр бул жерде болуп аткан нерсе 1%. Ал жака барганда элестеткиле кандай болуп келесиң. Казакстанга без проблем алга. Себеби Боронов Алтынай, Артыкбаев Медетбек ушул айда союз болот. Алардын признаниясын укуңар келеби? Казакстанда, знаете, кандай болот картина? Бизге описание кылып берди. 5000 адам. Арена, чоң зал арена. 5000 адам. Монда лента болот, красный лента. Лентадан бул жакта лидерлер отурат. Соринки выше. Алтынай жактан ошол жерде отурат. Мен жанымда. А то мага скучно болот го, жок европейский башка мамлекет кыргыздардан мен болуп калатам да. Анан кийин ошол убакка чейин супервайзер болсоңор, январга чейин супервайзер болсоңор 25 балл бердиңер. И плюс при этом жана мен айткандай 4 жасап супервайзер болсоңор, ошол лентанын бул жагында лидерлер мен отурат экен. Випте отурасыңар. И плюс 15-inde семинар болот. 14 күнү бир күн мурда силерди Бухаршин Тим өзүнчө бир жерге закрытая вечеринкага чакырат. Ошол жакка жетесиңер. Ассистент супервайзер, если супервайзер болсоңор, ал жерде этно вечеринка болот экен. Жакшынакай национальный кийимдерди кийип барабыз биз кыргызча баркырап, и этно вечеринкага бесплатно попадать этесиңер. Ал жер жылкы сойлот, кадимкидей той сыяктуу эле болот. И плюс ал жерде приглашенный гость Венгриядан Каталина Гитофоги, бул бриллиантовый менеджер Атила Гитофогинин жубайы билесиңер. Ошол жерге приглашенный гость болуп келет. Өзүнүн билими менен бөлүшөт. Түшүндүңөр, менеджерлерге да өзүнчө квалификация бар, аны да чаттардан карасаңар болот. Мен в основном азыр ассистент супервайзерлерге акцент койгум келет да. Отурбагыла бир жерде. Бир уровень отурбагыла, пожалуйста. Бир жерде отурган адам аркага кетет. Семинарга барбасаңар доходуңар түшүп кетет дегенде жана жерде мен куртуп кеттим. Элиза түшүнөдү го? Ким кандай реакция болду ошого билбейм. Действительно ошондой.
барасыңарбы, аркага кете бересиңер, аркага кете бересиңер. Семинарга баргыла, успешный адамдарды көргүлө, ошону хотя бы көзүнө карагыла тике, ошондо силерге жугат ошол нерсе. А жөн-жөн үйүңөрдө отура берсиңер, казан аяңарды карап отура берсиңер, Каталина сенин үйүңө келбейт. Келип алып, давай сен тур, миллионер бол дебейт. Никогда келбейт. Силер барышыңар керек. Силер барып, ошол бир помещенияга чогулткан жерине чогулуп отурушуңар керек. Угушуңар керек. Анан алар ошол жерде айтып берет. Кыргызстанга келип алып, каерде жашап, ТГКда, квартира деп үйүңөргө кирбейт, поверьте. Не ждите, андай күн никогда болбойт, өмүр бою болбойт. Күтө берип, анан бир күнү жашообуз түгөнүп калат. Анын үчүн силер решение чыгарып, ошо Бишкекке, Казакстанга баргыла, билет алгыла. Ошондо анан силерде кичине болсо дагы как-то движенияда болгондо адамга кичине ийгилик келе баштайт. Түшүндүңүздөр, аял киши күчтүү болгула, өзүңөрдү кармагыла, бекемдегиле, продукциялардан ичкиле, продукциялар супер работает, эркек кишилерде дагы аябай жакшы иштейт. Мына жерде Айжана Сонугул айтып бербедиби? Вот ошолордун баардыгы чынында иштейт. Ден соолугуңарды чыңдагыла, бизнес кылгыла, вот ошондо баардык нерсе